Бүгүн 12 ноябрда мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков көз жумду. Бул тууралуу маалыматты Турмуш басылмасына анын жакындары билдирди. Алдын ала маалыматка караганда ал пневмониядан улам дүйнө салды. Каныбек Исаков 2019 жылдын сентябрынан 2020 жылдын 14 октябрына чейин министрлик кызматты аркалаган. Ал 1969 жылы Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында төрөлгөн. Филология илимдеринин доктору, профессор болчу. Министр болгонго чейин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын ректору болуп эмгектенген. Алып өттү дешти жам эле, азыркы муунга шам эле, бийикти көздөп бүркүттөй, билимден бүткөн жан эле. Кайгыда турат журт эми, кадырлап барктап сүйчели, зар муунга салып кетти алыс, замандын асыл дүйшөнү, замандын асыл дүйшөнү. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Баткен облусундагы Лейлек районунун Арка массивине суу берүү үчүн жүйкер курууга 50 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы иш сапарына жергиликтүү эл облустагы Арка массивине суу жеткирүү маселесин чечип берүүнү өтүнгөн. Биринчи баскычта башка суу алгычтын курулушу жана баштапкы каналды реконструкциялоо иши каралган. Бул жумуштарды 2021 жылдын сугат мезгилине чейин бүткөрүү мерчемделди. Ал эми экинчиси Кулунду каналын реконструкциялоо, үчүнчү жаңы жүйкер куруу, колдонуудагы туннелди кеңейтүү, төртүнчүсү Максат каналын куруу. Лейлек районунун Максат айылындагы Арка массивине суу берүү долбоорунун курулуш иши ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программада көрсөтүлгөн мөөнөткө бүткөрүлөт. Кадамжай шаарын айланып өтүүчү жол салынып жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда шаардан Ош, Баткен, Исфана жолу өткөндүктөн негизги көчөлөрдө унаа тыгын пайда болуп жатат. Мындай тыгынды жоюу үчүн Кадамжай шаарын айланып өтүүчү жол курулууда. Вице-мэри Чыңгыз Такаевдин айтымында кошумча жолду курууда жол боюндагы мыйзамсыз курулуштар алынган. Ошондой эле жол сел агуучу каналга жакын болгондуктан аны бекемдөө иштери аткарылды. Бул жумуштар шаардык бюджеттин эсебинен каржыланды. Кадамжай райондук өнүктүрүү фондунун 1,5 миллион сом, ал эми шаардык бюджеттен 1 миллион сом бөлүнгөн. Баткен районунда 3 тоо текени аткан 3 адам кармалды. Бул тууралуу биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн жетектөөчү адиси Бактияр Козубаев билдирди. Анын айтымында алар жаныбарларды Самаркандык айыл өкмөтүнүн Андыген жайлоосунан атып, унаа менен алып келе жаткан. Атылган тоо текелердин эң чоңу 7 жашта, экинчиси 4 жашта, үчүнчүсү 3 жашта экени такталды. Учурда тоо текелерди аткан адамдар кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Алардан ок атуучу курал табылды. Баткен облусунун аймагында 2020 жылдан 2023 жылга чейин жапай жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салынган. Жаныбарларды аткан жарандарга өкмөттүн токтомунун негизинде 100 000 сом айыппул салынат. 11 ноябрга карата Талас шаарында төө бурчактын баасы 92 сомдон 105 сомго чейин болуп жатат. Бул тууралуу төө бурчакты чет мамлекеттерге экспортко даярдаган ишкерлер билдирди. Алардын бири Касым Бакасовдун айтымында 1 килограмм ак төө бурчактын баасы 92 сом болсо, кызыл түстөгү төө бурчактын баасы 105 сомго чейин болуп жатат. Баанын өсүшүнө доллардын көтөрүлүшү таасир берди деп божомолдошту.